Жаныбек Алканович, айтсаңыз, мына каналдар кимдин балансында турат? Суу каналдары. Тоштук Ибраимович, сырткы келген каналдын баары биздин департаменттин балансында турат. А ички каналдардын бардыгы АВПлардын же болбосо айыл өкмөттөрдүн балансында турат. Түшүндүрүп берсеңиз, ички тышкы кандай? Дагы чоң каналдар суу алып келип берип аткан, айылга чейинки алып келип аткан каналдардын бардыгы биздин департамент водный хозяйствода. А ичинде жана обслуживать этип суу берип аткандардын бардыгы АВП. Папан суу сактагычынан келген суулар бар, каналдар ошо кимдин карамагында? Биздики. Суу чарба департаментинин бюджети канча? Суу чарба бюджетинин саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Тоштук Ибраимович, суу чарба департаментинин бюджети миллиард 703 миллион сом. Андан башка капиталдык салымдардан биз 300 миллион сом быйылкыга планданылып атат, пока бекитилек. Андан башка дагы жана таза суу боюнча капиталдык салымдарда 200 миллион сом каралган. 2 миллиарддан ашыкча акчаңар бар экен да? Ошол суу чарба департаменти ошол азыркы жана Жаныбек мырза айтып кеткен каналдардын курууларын ремонтуна, түзөө иштерине, оңдоп түзөө иштерине ошол жердеги кызматкерлердин айлык акылары ошол жерде отурат. Капиталдык салымдар ал кошумча курула турган каналдарга каралат. Канча кызматкер иштейт? 4700 киши иштейт. Жакында жазгы тала жумуштары башталат да. Элибизге муктаж болгондорго суу менен камсыз 100% кыла аласыздарбы? Суу чарба департаменти. Тоштук Ибраимович, бул 4700 деп айтып атпайбызбы? Булардын бардыгы жана мурапка чейин эсептелет да. Суу жылга мына ушул департамент суу чарбасы биздин айыл чарба министрлигинин астында болгон 4-5 жылдан бери постоянно сууну 100% берип атабыз. Өкмөт тарабынан ушул суу чарбасына жылдын башында эле 80% акчасын бөлүп берип атат. Ошо каналдарды. Жок, элди суу менен 100% камсыз кылып атасыздарбы? Камсыз кылып атабыз. Эмнеге жыл сайын ар дайым тополоң болот, элдер суу жетишпейт деп эле чыгат? Эми Тоштук Ибраимович, бул жерде бул структурадан сырткары жанагы башка өсүмдүктөр жанагы бакча культураларды көп эгип салып, алар сезондо 10 жолу сугарылат. Ошол моменттерде көп болуп калып атат да, же болбосо мурдакыдай структура кармалса эч кандай суунун жетишпейт деген болбойт болчу. Ошону элге түшүндүрүш керек да, конкреттүү түрдө тартип болуш керек да. Бул жерге бак экпегиле суу жок депчи. Аны айтыш керек да ачык. Ибраимович, биз ушу кышкы окутууларды жүргүзүп атабыз. Анан азыр өкмөт айтып атпайсыңарбы? Бүт жерге бак эккиле, мына мыйзам менен рухсат бердик. Турабы? Бак эккиле деп атабыз. Анан кайра эле суу жок десек кандай болот? Бул жерде бак эккенде мөмө жемиш бактарына анчалык деле суунун көп колдонулбайт. Бул жерде жана бакча культура. Жанагы коондарыбыз болобу, же болбосо жанагы бадыраң жана башка деген сыяктуулар ошол көп талап кылат сууну. Балки мен адашып аткандырмын. Бул чөйрөдө тармакта мен адис эмесмин, бирок өзүмдүн жеке оюмду айткым келет. Мына суу чарба департаментинин жумушу өтө начар деп айтат элем да. Себеби мына өзүңүз жакшы билесиз, Жаныбек Алканович. 30 адыр каналы бар. Өз убагында аны ручной эле казган элчи. Азыр ошол канал ылайга толуп, суунун көлөмү аз болгону менен баягы бирок канал толо көрүнөт да. Ошону элементарно тазалабайсыңар. Мына Папандан келген каналдар март-апрель айында ойгоносуңар. Ремонтту баштайсыңар. Мына жер тешилип кетиптир, мына жер бузулуп калыптыр, мына жерди бетондоп коелук деп. А ноябрь, декабрь, январь, февраль чем занимаетесь? Ошол жумуштарды жасаш керекпи? Угуп турсаңар внимательно бири-бири менен ушакташпай. Бул менин бир жеке оюм эмес, бул элдин талабы болуп атат. Аны жылдан жылга айтышат. Неужели ушул ноябрь, декабрь, январь, февральда ушу ремонт жумуштарын жасабайт? Ушу келгенде баягы сууга муктаж болуп турганда элибиз ошондо ремонт жасаш керек дейт. 2 миллиарддай бюджетиңер бар экен. 5000ге жакын кызматкериңер бар экен. Анда жоюш керек эгерде силерден пайда болбосо элгечи. Ушул боюнча эмне дейсиңер?
Албетте курайбыз, сиз туура айтып атасыз. Бул жерде бардык жерде кемчиликтер болот. Ушул негизгиси ушул суу чарбасына 80% каражатты 2 жылдан бери берилип атат дагы, азыркы учурда мурунку калыбынан өзгөрүп кетти, өзгөрдү. Тем более жанагы техникаларды алганда ошол каналдарды тазалоодо жана драглайн, башка экскаваторлор көбөйүп, өзүлөрү тазалай баштады. Урматтуу суу чарба департамент жетекчиси, мага ал цифралар керек эмес. Жыйынтык болуш керек. Жыл сайын айтып келатасыңар. Мына 30 адыр канал, мына тазалайбыз, ана тазалайбыз деп. Бир жасап койгулачы мындай көзгө көрүнө турган. Мен азыр сиздерге ишенбейм. Мына ачык эле айтайын. Бирок Кудай бурса көрөбүз.